кыргыз мусулманмын деп айтайынчы. Бирдеге десе арабты ортого коюп алып, арабты шылтоо кылып алышып эле динге каршы чыгып, ошол Кудайга сыйына турган, Куранда айтылган тартиптерди кылдырбай башка жака бурулуп кетип атат да. Ошон үчүн айтып атам. Мисалы, мындай түшүнөчү, эмнеге биз намаз окуйбуз деген кыргызча айтканда. Кудай Таала бизди жараткан, бүт рызкыбызды берип, бала бакыра өзүбүздү күндөй жараткан. Ошо Кудайга 5 маал ыраазычылык айтып, башыбызды чекебизди жерге тийгизип, анан эмне десе эле тиги арабтарга карап окуйт экенсиңер, бул багыт, мекени көздөй багыт, анткени ал жерде Куран түшкөн, пайгамбарлар түшкөн, тартип эреже менен ошол тарапты карап багыт. Эмне десе силер кара ташка сыйынасыңар деп айтат экен. Ал кара ташка эч ким сыйынбайт. Мен барып келгем ал жерге. Мен ошол жерде намаз окуганмын. Ал жерде эч ким ташка сыйынбайт. Ал жерге көргөндөн болду, токтоду. Ал жер деген ошол эң ортосу болуп эсептелгенден кийин Кудайдын жалгыздыгын билдирген, ошол жерден айланып Кудайдын жалгыздыгын билдирип, ошол жерге барып таазим кылабыз. Араб тили деген тил десе эле настроение түшүп эле биз ошо араб болуп баратабыз деген сөздү ушуну болуп калат да. Кудай Таала араб тилин тандап берген экен, ошон үчүн жалпылык болуп түшүнүктүү болсун деп атабыз. Мисалы англис тилинде эле ортолук кылып алып бири-бирибиз менен түшүнүп атабыз да, карым катнашка туурабы? Ошол сыяктуу эле араб тилин түшүнүктүү болсун дейбиз. Азан айтсак, кайсы динге барбасын, азан айтсак дейбиз. Кытайда кетип атат, Аллаху акбар деп атсаң, азан айтып атат экен дейбиз. Анан ар ким өзүбүздүн тилибиз менен окуй турган болсок, Кытайын чыгып алып өзүнүн тили менен азан айтып атса, бирөөнү чакырып атат экен, өтүп калбайлыбы? Бул ортолук тилде Кудай Таала тандаган, ага биз не имеем права. Сен эмне үчүн мынтип айттың деп айтпайбыз. Ал араб бизге үлгү эмес. Чубак айтканда, араб деген ал дин эмес. Араб ал улут. Пакистан өзүнчө улут, тигил өзүнчө улут. Ар биринин каада салт, үрп адаты, жаратылышына кийген кийими, өздөрүнүн маданияты бар. Биздин да Кыргыздын ошондой маданиятыбыз бар. Бул жерде араб мынтип атат деп эле сиздин да бир жааматыңызда Сабира деген араб дегенде эле чалкасынан түшүп калабы, араб деп отур эле, сиздер байкап атасыздар, бир нерсени айтайын дегем сизге. Ушул нерсе менен, мына Кыргызстан сизди дүндү бөлүп атасыз азыр. Көрдүңүзбү? Кыргыздар намаз окуган эмес, намаз окуган эмес деп туруп, сиз эч качан, сиз эгерде мына мен сиз менен бул жерге ынтымакка чакырайлы деп келдик, туурабы? Ошем карасаң сен, ынтымак болуш үчүн